Маевкада ири өрт чыгып, 4 кабаттуу үй толугу менен күйүп кетти. Чүй облусунун Маевка айылындагы Виноградная көчөсү 33-даректе ири өрт чыкты. Окуя болгон жерден тартылган видеону редакцияга окурман жөнөткөн. Маалыматка караганда өрт түнкү саат 12:30 чамасында чыккан. Жеңил конструкциялардан курулган 4 кабаттуу үй толугу менен күйүп кеткен. Окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш алып барышууда. Өрттүн келип чыгуу себептери азырынча белгисиз. Учурда жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Опа, могул жакка өтүп кетти окшойт, я. Түй ата. Өтөт, опасный болуп атпайбы, бля. Шамал учуруп атпайбы, блин. Билал гана, Билал. Начало Маевка. Страшно. Өтө катуу пожар болду. Içinde hiç kim yok bakın. Соседтерине эчтеке болуптур, Кудай жалгап. Жок, тиги карасаңыз жакын эле турат, бирок. Турат да? Караңыздар. Он может купить в любой момент, он нагрелся. Ташка дякую. Начало Маевка. Маевкада. Село Маевка. Saat başta 12:30 oldu. O үйдүн ээси камбашына музда суу чачып ошентип атат. Var bu жерде жаман жарылып атат. Главный адамдар аман эсен болсо. Токтогулда алтын казууга байланыштуу талкуу күчөдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Токтогул районунда алтын казууга байланыштуу чагырындоо иштерине даярдыктар жүрүп жатканы айтылууда.
Бул маалымат жергиликтүү тургундардын арасында тынчсыздануусун жаратып, айрым жарандар наразычылык акциясын өткөрүүгө даярданып жатканы кабарланууда. Ошол эле учурда алтын казууга байланыштуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, тараптар арасында талаш-тартыш күчөп жатканы белгиленүүдө. Маалыматта токтогулдун жайлоолорундагы жаратылышты жана илбирстердин жашоо чөйрөсүн сактоо маселеси да көтөрүлгөн. Алтын казууга байланыштуу акыркы жагдайлар боюнча тиешелүү органдардын расмий түшүндүрмөсү азырынча күтүлүүдө. Булак Назар News KG. Akke jamoat onlar qo'zg'ab o'tish beryapti. Biri ham ovoz qo'yishibdi bu yoq. Ikkinchisining ovozi o'tishibdi bu yoq. Balkon deyip duradi. Oksijen 8 adam 4 chet adam. Ноокатта кызуучудан кийин 7 жаран кармалып, окуяга тиешеси бар башка жарандар издерүүдө. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 2026-жылдын 24-августунда Ноокат районуна караштуу Көкжар айылынын борборунда бир топ жаш жигиттер топтолуп, кызычуу жаратып жаткандыгы тууралуу маалымат жана видео тасма жарыяланган. Маалыматта окуя 24-августка караган түнү саат 1:00 чамасында болгондугу, жаштар жолду ээлеп, коомдук тартипти бузуп, жергиликтүү тургундардын тынчын алгандыгы айтылган. Умра ибадаты башталды туугандар. 14 август Бишкек $1200 тамак ашы бардык ичинде, Ош $1150 бардык ичинде. Ичинде Кызыл деңизге саякат, тамак ашы, жатаканасы, өзгөчө биз сабак менен, ибадаттын ордун үйрөтүү менен күн сайын баяндар, суроо жооптор менен болот. Келип жазылыңыздар. Комфорт шарттар, эконом баада арзан кызмат кылып беребиз. Келиңиздер иншалла, жазылыңыздар. Келе бересиздер. Орундар чектелүү. Мына акция ба, жаңы сезонду акция менен баштайлы дедик. Алгачкы 25 орунга. 25 орундан кийин ушул элдин сценасында кылып, сценага чыгарабыз, ага чейин. Келиңиздер, жазылыңыздар, иншалла кызматта өзүбүз.